менимче Совет өлкөсү болбосо кыргыздар жок болот эле. Чыңгыз Айтматовдун бир айткан сөзү бар: я благодарен советской власти только за то, что он спас наш народ от физического истребления деп. Чындыгында эле эмне болот элек социалисттик революция болбосо, көптөгөн тиги түндүк кыргыздарды баарын тең тетиги такыр жерлерге айдап калат эле. Ошол убакта кандай оорулар, тиф ооруларды, кандай жаман оорулар пайда болду эле. Бул Орус империясынын тушундагы. Бирок ошол убакта дагы бизде мисалы биринчи фельдшерский пункттар Караколдо 1901 жылы публичная библиотека ачылган. Эми баары эле жаман, баары эле жакшы деген дагы болбойт. Бир ошондуктан мен айтып атпайм, тарыхта объективдүү караш керек. Бул радугадай нерсе да, баарлык түстүү нерсе, бул кара менен ак эле эмес. Ошондуктан менин оюмча кыргыздар өзгөчө 20-кылымдын 20-жылдардан 80-жылдарга аябай эле чоң прогресске жеткен.